Жолдош төраға, Кыргыз Республикасының Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кубагына Спартакиаданын жалпыга катышуу командалар түзүлдү. Уктур комитет төрагасы орунбасары Тополкон Жумарбек уулу. Саламатсыздар, жолдоштор. Бүгүн Ысык Көл облусунда УКМКнын бардык облустук башкармалыктарынын жана башкы бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин, ошондой эле ардагерлеринин катышуусундагы УКМКнын төрагасынын кубогу үчүн спорттун командалык түрлөрү боюнча жыл сайын өтүүчү республикалык спартакиада жыйынтыкталды. Аталган иш-чара спорттун 5 түрү — волейбол, футбол, баскетбол, шахмат жана стол тенниси боюнча өткөрүлүп, жыйынтыгында жеңүүчүлөргө төраганын кубогу жана байгелер ыйгарылды. Сыйлыктарды УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырды. Geldi. Құттықтаймын. Соқты болып, жақсы жүргізгенін. Кейінгіде біз бірінші бес алға отырдық. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев спартакиаданын катышуучуларына ыраазычылык билдирип, кызматкерлердин ыкчам иш-аракеттеринин жогорку натыйжалуулугун камсыз кылуунун кепилдиктеринин бири катары спортту өнүктүрүүнүн жана кызматкерлердин дене тарбия деңгээлин жогорулатуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мына бүгүн 2023 жылдын спартакиадасын жыйынтыктап отурабыз. Жеңүүчүлөрдү, сыйлык алуучуларды, ар бир активдүү катышкан, ушу колуңардагы мына грамоталарды алып турасыңар, сыйлыктарды алып турасыңар, баарыңарды сыйлыгыңар менен куттуктаймын. Сыйлыгыңар куттуу болсун. Бүгүн биз спорттук иш-чараны жыйынтыктап жаткандан кийин спорт жөнүндө мен эки ооз айтып берейин. Биз дагы ушу силерге окшогон жаш балдар болгонбуз. 20-30 жашта, 40 жашта, 50 жашта болгонбуз. Ошол маалдарда өтө каттуу ушу силерге окшоп спорт менен машыгат элек. Мына сиздер жаш маалды өткүзүп жибербестен спорт менен машыгууну таштабаңыздар. Ар дайым, тем более биздин жумушта, мына биздин ушул аскердик кызматта сөзсүз түрдө спорт керек. Сөзсүз түрдө ыкчам, мындай бир тез кыймылдаган, мындай бир тез ойлонгон, ыкчам жумуштарды аткаруу үчүн спорт менен машыгуу керек. Ошондуктан мындан ары дагы спорт менен жакшылап машык кыла. Белгилей кетсек, аталган спартакиадада баш байгени УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын командасы ээлеген. Ал эми экинчи жалпы командалык орунду борбордук аппараттын штаб тайпасы. Үчүнчү орунду болсо УКМКнын Нарын жана Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын командасы багындырган. Мындан тышкары оюндун жүрүшүндө ардагерлер да күч сынашкан. Быйылкы спартакиада өзгөчө болду. Биз мына 2004 жылдан баштап, эсептеп көрсөк 21 жыл болуптур ушул спартакиадан башталганда. Ошондон бери катышып келебиз. Ошол жылдардан быйыл өзгөчө болду. Эмне үчүн өзгөчө болду? Шарттары өтө жакшы, өтө сонун эс ала турган шарттар түзүп бериптир. Мына кызматкерлер үчүн, бизге окшогон ветерандар, ардагерлер үчүн аябай шарт жакшы. Мурдага караганда корпустар жаңы корпустар салыныптыр. Биздин кызматкерлер ушундай спортко катышса, ошондой да иштешет. Биз ишенебиз. Биздин жана ушу поколениялар абдан жакшы иштеп, мамлекетке кызмат кылып, жакшы натыйжаларды көрсөтөт. УКМК төрагасынын кубогу үчүн командалык спорттун түрлөрү боюнча республикалык спартакиада быйыл 3-чү ирет өткөрүлүп, расмий түрдө жыйынтыкталды. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.